Бул күмбөз болсо ошо Жумгалдагы Кызыл Тып айылында жайгашкан. Бул кадимки Медет Татканын небереси Дуулат бийдин баласы Чыны бий. Ушу Чыны бийдин баласы болсо Көкүнбай болуш. Чыны бийге мондай кайган чоң күмбөз салынган. Бул Чыны бий жаңылбасак ошо 1900 жылдарга чейин, балким андан мурунураак каза болгон. Же ошо 1900 жылдын башында ошо каза болгон десем болуу керек. Да кооз кылып коймо чиймеси менен чоң кылып дубалдын калыңдыгын көрдүңүздөрбү? 1 метрден ашыгыраак. Ошондо 5 кирпич болот. 5 бүгүнкү күнгө чейин кетелек. Калың жол салынган, анан бул дагы көпкө чейин сактала турган күмбөз. Бул жерде ташка ушул арабча жазылган экен. Ошо не деп жазылды экен? Кызыктайм ошо арабча билгендер болсо. Түшүнгөндөр болсо которуп койсо жакшы болот экен. Көп сөз бар, көп маалымат бар окшойт бу жерде. Чыны бий жөнүндө. Чыны бий ошо Жумгалдын Курмангожо элин көп жыл башкарган калыс, адилеттүү бийлердин бири болгон. Ошо башында бий болуп жүрүп, анан кийин ошо 1868 жылы болуштук система киргенде, анан болуш болуп көп жыл болуш болуп жүрүп, анан кийин 1990 жылдардын тегерегинде, жаңылбасак Болжолдо ошол тегерегинден кийин баласы Көкүнбай болуш болгон. Көкүнбай болсо ошо 1930 жылдардын башында кулакка тартылып чүйдө каза болгон да, чүйдө. Анын сөөгү чүйгө коюлган. Бул ошо Көкүнбайдын атасы Чыны бийдики. Кочкордо болсо жана Кочкордун ак учугунда Медет Татканын күмбөзү турат. Бул Медет Татка ошо Чыны бийдин чоң атасы.